Акыркы 10 күндүктө эссе келет дейт пайгамбарыбыз Кадыр түндү. Bir түндү 1000 айдан артык болгон bir түндүн. Ошонун ичинен дагы так күндөрдө дейт. Канчалык жеңилдик болуп жатат. Анын ичинен келип уламалар айтып жатат 26-сынан 27-сине өткөн түн көрөк дейт. Якын эмес ал жерде. Кел ошол түнү олтуруп коюп башка күндө эмес, ошол түнү эле Кадыр түн деп 26-сынан 27-сине өткөн түнү олтуруп дуа кылып, ибадат кылып коюп, ага чейин каалагандай жүрүп, андан кийин дагы каалагандай жүрө турган түн эмес бул түндөр. Ар бир түнү үчүн, ар бир күндүзү үчүн, ар бир саат үчүн, минутасы үчүн дуа кыла турган, ибадат кыла турган, садака бере турган, жакшылык кыла турган убакыт болуп жатат туугандар. Ушундай убакытты колдон чыгарып жатабыз да. Кадырына жетпей жатабыз. Кадырына жетебиз. Бирок акыретте кеч болот туугандар. Акыретте кеч болот. Жан могу кекиртекке келип, жан чыгып аткан учурда кеч болот баары. Bir жумадан ашык эмес убакытыбыз калып жатат. Тарауи намаздарды көрсөң, Рамазан башында мечиттер толуп, сыртка чейин чыгып келип жатат. 2-3 күндөн кийин карасаң, ушунчалык жакында бара жатабыз. Жакында бара жатабыз, биринчи, экинчи саптар гана толуп. Анан келет дагы эле Кадыр түн күнү десе, 26-сы деп түшүнөбүз, анан 26-сы түнү кайра мечиттер башындай болуп толуп калат. Муну менен Кадыр түнүнүн кадырына жетпейбиз туугандар. 1000 айдан соопту ала албайбыз мындай ибадат кылуу менен. Куду менен сиз мындай деп түшүнүңүз. Сиз чуркап жарышып атабыз, 5 адам чуркап жарышып аткан болсо, 5өөнүн 3өөсү чуркап кетти дагы эреже боюнча. 2өөсү калып калды бул жерде, бир аз чуркап туруп. Токтоп калды. Койчу мен чуркап не кылам? Ошончо 1000 километр, 100 километр чуркаганча эс албаймын деп. Токтоп калат дагы, тигилерди күтөт. Тигилер мээнет кылып, эреже боюнча бүт аралыкты чуркап келип, финишке жетейин деген учурда, бул жактан жана экөөсү жолду кесип туруп кошула коет. Жана чуркап келген үчөөсүнө финишке жетер астында. Кошула койсо, анан финишке барып чогуу жетип койсо, аны кабылдайбы? Кабылдабайт да, туурабы? Себеби сен эрежени буздуң дейт, ырандык кылдың дейт. Жолду кесип өттүң дейт. Эреже боюнча, могу 100 километр деген болсо, ошо 100 километрди чуркап өтүшүң керек эле дейт. А сен ортодон кесип өтө койдуң дейт. Бул үчөөнүнө приз бар дейт, а сен экөөңө жок дейт. Куду ушундай болуп жатат туугандар. Рамазан айынын башында канчалаган жаш инилерибиз, канча бир туугандарыбыз башында келеттен 1 күн, 2 күн, 3 күн мындай кошулуп келип туруп эле ортодон жок болуп кетет. Карасаң футболдо жүрөт, тренажерный залда жүрөт, үйүндө отурат эс алып. Канча бир туугандар күн сайын мээнет кылып, тарауи намаздарды окуп келе жатса, 26 түнү дегенде, бүгүн Кадыр түн беле дейт, дагы ортодон кесип туруп, жана жамаатка кошулуп коет. Бул кошулуп койгонуңда Алла Таала ырамдык кылдың дейт, эрежени буздуң дейт. Кантип мен сага орозон башынан бери, орозого чейин даже, Ражаб айында, Шабан айларында орозо кармап, хайыр ыхсан садакаларды кылып келаткан бир адамдар бар дейт. Рамазанды башынан бери иман менен сооп үмүт кылып келе жаткан адамдар бар дейт. Алар ушинтип 26-чы Кадыр түнгө жетсе дейт, а сен ортодон чыгып эле кесип кошулуп койсоң, ага да 1000 айдан артык соопту берсем, бүгүн эле кошулуп койгон сага да 1000 айдан артык соопту берсем, менин адилеттүүлүгүм кайда калат дейт. Мен адилеттүү падышамын дейт. Эч качан мындай мамиле кыла албаймын дейт. Ошон үчүн туугандар, кайрадан жандан айылдагын тооба кылып, акыркы убакыттарды кайра Рамазан башында кандай баштаган болсок, ошентип кайра баштайлы. Туугандарды айтыңыз, кошунаңызды айтыңыз, бир тууганыңызды айтыңыз. Бир тууганым ал туура эмес экен, башына бир катышып коюп туруп, катмыга. Анан 26-чы күнү келип туруп, бүгүн катмы бүтөт, катмыга илешип калайын, дуага илешип калайын, Кадыр түн соогуну алып калайын деп ортодон кесип туруп эле чыга койсок, Алла Таала калла дейт. Жок дейт. Жок, кечирип кой дейт. Бул Кадыр түн сага мында оюнчук эмес ал. 1000 айдан артык соопту алуу мындай эле болбойт дейт. Аны үчүн мээнет кылыш керек. Аны үчүн алыстан чуркап келишиң керек эле. Эреже боюнча. Ошон үчүн туугандар, кайра дагы бүгүндөн баштап тарауи намаздарга катышайлы, нафил намаздарды көбөйтөйлү, садакаларды көбөйтөйлү, башка бир инсандарга пайда келтирели,
Ооруп аткан бир туугандарды зыярат кылалы. Колуна жок бир туугандарга жардам берели.